Assalamu alaikum, саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге телефонго келип жаткан рекламаны кантип өчүрсө болот, ошону көрсөтүп бермекчимин. Мындай болгон рекламалар бизге келип тажаткан болсо, бул видеону сөзсүз көрүңүз. Жана мындай "Это не шутка, сиз мынча сом утуп алдыңыз" деп, албетте бул алдамай сайттардын жөнөткөн сизге болгон рекламасы. Сизге ушундай в общем буга ишенбегиле. Алдап ушинтип сайттардан 99% үстүп алдап сиздин сим картаңыздан акча алып коюшу мүмкүн. Сим картаңызда балансыңызда акча болсо, ошол аркылуу андай код жөнөтүңүз деп алып коюшу мүмкүн. Ушундай рекламалар келбеш үчүн ошону рекламаны келтирбөөнү азыр мен силерге көрсөтүп берем. Реклама негизинен интернеттен келет жана мындай болгон, мисалы, сиздин телефонуңузда мына шотканы сүрөп турган Clean Master жана Charade жана игра болгон болсо, ушулардан реклама келет. Рекламаны өчүрүү үчүн ошол программаны мына басып турабыз. Мындай сизде ушундай программа болгон болсо, мына шотканы сүрөп турган. Ушудан дагы сөзсүз түрдө реклама келет. Өчүрүү үчүн, рекламаны өчүрүү үчүн о приложение уведомление. Ушул уведомлениени өчүрсөк, бизге рекламанын келиши мына токтойт. Мындай болуп жанып турган болот. Өчүрүш үчүн бассак, мен буга чейин мунун реклама келишин өчүргөн экен, мындай болгон жанык болуп, мындай болуп турат. Бассак өчөт. Реклама эми ушул Clean Master'ден келбейт. Шотканы сүрөп турган. Жана мына Charade'ден реклама көп келет. Charade'ден приложениени басып турсак, мындай о приложение деген чыгат. Киребиз. Бул Charade'де дагы мен өчүргөн экен, мындай болуп жанып турган болсо, бассак өчөт. Жана иградан келет, жана ошондой эле интернеттен келет. Мына интернет бизде азыр мисалы Samsung'дун интернети бул телефондо. Жана Google'дун интернети, мына Chrome бар. Кээ биркилерде Яндекс браузер, Opera болушу мүмкүн. Ошолор Opera болсо дагы ошо Operаны, Яндекс браузерди кудум ушул сымал эле рекламасын өчүрүп коебуз. Басып турсак, о приложение уведомление мындай болуп жанык турган болсо, өчүрөбүз, болду. Samsung'дун интернетин дагы ушинтип өчүрөбүз. Эгерде мына кээ бирки телефондо приложениени мына басып турса, о приложение деген чыкпай атат деген суроолор пайда болуп калышы мүмкүн. Бул кээ бир телефондордо болот. Ушундай приложение басып турса, о приложение чыкпай калат. Ал үчүн настройка аркылуу биз приложенияга киребиз. Настройкадан приложение. Бул жерде мисалы сизде Chrome болсо, мисалы Chrome деп бул жерге жазасыз. Дагы кирип уведомленияны өчүрүп коесуз. Мына уже биз заблокировать эттик уведомленияны. Болду, Chrome'дан келбейт. Эгерде сизде Яндекс болсо, Яндекс, Opera болсо, Opera же Samsung'дун өзүнүн браузери, интернет болсо, ошону кирип ушул жерге жазып өчүрүп койсоңуздар болот. Жана мен мына Redmi 8A'да да мисалга келтирип силерге көрсөтүп берейин. Буда дагы мисалы мына Chrome болсо, басып турсаңыздар, о приложение деген чыгат. Мына киребиз, уведомление. Мындай болуп турган болсо, жанык турган болот. Өчүрүш үчүн басабыз. Өчтү азыр. Chrome'дон бизге уведомление реклама келбейт болду. Жана менин мына өзүнүн браузери басып турсак, о приложение деген чыгат. Уведомление буда дагы өчүп турат. Мына жанык турганда мындай болгон көп болот. Өчүрүш үчүн бассак өчөт. Өйдөдөгүнү, эң өйдөдөгүсүнү бассаңыздар, мына показать уведомление кылсак азыр жанат. Өчтү. Өчүрүш үчүн мындай птичкалар полный күрөң болуп калыш керек.
эң негизинен ушул мына браузер интернеттен келет жана иградан, шарейттен, жанакындай шоткан сүрөтү бар программалардан келет реклама. Өчүрүш үчүн ушундай кылып өчүрөбүз. Жана мына мийлерден деле эгер басып турсаңыздар, о приложение деген мондой чыкпаса, настройка приложенияга настройка аркылуу кирип алсак болот мына. Так, приложение. Все приложения дегенге кириңиздер. Мына клон системный дегенге кирип алсаңыздар, сиз издеген приложенияны бул жактан таппай калышыңыз мүмкүн. Мисалы, Chrome'ду же Яндекс Opera болгон болсо. Буда Яндекс Opera Chrome жок. Яндекс жана Opera жок экен телефонда. Мисалы, мына Chrome'дан Chrome деп жазсаңыздар, мына CH Chrome деп жазсаңыздар, уведомление. Ушундай абалга келтирип өчүрсөңүздөр, Chrome'дан реклама келбей калат. Реклама ушул шоткандын сүрөтү турган Clean Master, Shareit жана мына интернеттен келет, интернет браузерлерден Chrome, Яндекс жана мына мисалы Минин өзүнүн браузери жана Samsung'дун өзүнүн браузери ошолордон келет. Киребиз, ушул видеодогудай кылып өчүрсөк, реклама сиздин телефонуңузга келбей калат. Достор, биздин каналга катталыңыздар. Биздин каналда телефонду кантип прошивка кылат, телефондун паролун кантип ачат жана мисалы сиздин телефонуңузда интернет иштебей калса аны кантип настройка кылат. Телефонуңузда мисалы памяти өзүнөн өзү эле толуп жаткан болсо, өзүнөн өзү эле памяти толуп, эч нерсе жок, бирок телефондо системный толуп калса, ошону кантип тазалайт? Жана башка телефонго тиешелүү видео роликтер ар күн сайын каналга жүктөлүп турат. Каналга катталыңыздар, подписчика болуңуздар.